Алмаз Акунжанович, мен деле өйдөгү кесиптештерим катары жолугушуудан кийинки маселеге токтолуп кетейин. Алгач ушул биздин өлкөдө болуп аткан өнүгүүлөргө терең ыраазычылык билдирип, биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевдун командасына Камчек Кыдыршаевичке дегендей, Адылбек Алешевичке ушул терең ыраазычылык, жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Муну элдин баары көрүп атат, бирок ошону менен катар дагы жетишпестиктер да бар. Биринчи, Каракөл шаарындагы ГСВ жана группа семейных врачей, ошолордун зданиясы жарактан чыккан, иштетүүгө болбойт, шуну карап берсеңиздер. Бул биринчи. Экинчиси, барган жерибиздин бардыгында мына сугат маселеси боюнча ирригация, ушул маселеге өтө терең көңүл буруш керек болуп атат. Бул маселени да көңүл чөндүрүңүзгө алыңыздар. Үчүнчүсү, мына президентибиз ушу кызматка келгенде биринчи болуп билим берүү тармагына көңүл бурду эле. Мен муну сыймыктар менен айтып коюшум керек. Биздин райондо азыр биздин райондук билим берүү областта экинчи орунга чыгып, мына алтын казык, доор өзгөрткөн билим дегендей, мына азыр мектептер курулуп атат. Мына бизде быйыл 4 мектеп пайдаланууга берилди. Экөө капиталдык ремонттон, экөө капиталдык курулуштан кийинкиси. Андан кийин дагы 4 мектеп мына капиталдык курулуштан өтүп атат. Быйылкы жылкыга дагы бүтүп калат деген терең ишеничтебиз. Ошону менен катар ушул билим тармагына дагы көңүл бурууну жетишсиз деп эсептейм. Тем более биз азыр 12 жылдык билим берүүгө өтүп атабыз. Ошол 12 жылдык билим берүүдөгү мүчүлүктөр көп болуп атат. Ошол жагына көңүл буруш керек болуп атат. Алмаз Акунжанович, аны менен катар мына былтыр өзүңүзгө белгилүү болгондой жогорку кеңешке кызматтык унаа берилет дегенде мен кээ бир кесиптештериме жаман көрүндүмбү билбейм, бирок мен азыр бүгүнкү күндө ыраазычы болуп атканым, айыл өкмөттөргө бардыгына Кыргызстан боюнча кызматтык унаа берилди. Конечно, хотя бы лизинг деп атат, ама лизинг болсо деле ал өкмөттүн акчасынан кетет. Кандай акыбалда экенин билбейм, бирок ошол кызматтык унаанын берилип калгандыгы бул ааламга жол айылдан башталат дегендей, биздин айылдын кызматка жетекчилери ошо айыл өкмөттөр иштеп, анан кийин ишти өзгөртпөсө, башка жактан өзгөрүш кыйын болуп калат экен. Эми ошону менен катар акимдердин орун басарына кызматтык унаа берилип атат. Булар дагы ушул тийиштүү өзлөрүнө караган мекемелерди, айыл өкмөттөрдү кыдырганга, булардын дагы акыбалы начар болот. Ушуга да көңүл буруп койсоңуздар. Эми калган маселелерди мен кат түрүндө дагы кайрылам. Ошолордун баарын көңүл буруп койсоңуздар. Рахмат чоң.